Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Урматтуу Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии Максатбек Ажы Токтомушев. Урматтуу Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кудайбердиев. Урматтуу мамлекеттик дин комиссиясынын директору Зайырбек Эргешев. Мен жөнөкөй мигрант катары сиздерге кайрылууну туура көрдүм. Баарыңыздар жакшы билесиздер, өлкөбүз эгемендүүлүктү алгандан кийин жумушсуздуктун айынан сырткы миграция аябай күчөдү. Өлкөбүздүн көпчүлүк жарандары Россия, Казакстан жана башка өлкөлөрдө иштеп жүрүшөт. Албетте иш болгон жерде кемчилдиктер сөзсүз болот экен. Кээ бир адамдар чет жерде жүргөнүнө карабай, ата-бабаларыбыз кармап келген ислам динин бекем кармап, башкаларга жеткизип келет. Баса белгилей кетсек, 2002 жылдан бери устазыбыз Жусупалиев Сүйүнбек Ажы орус жергесинде Аллахтын аманат динин жеткирем деп жан үрөп кызмат кылып, динибиздин таралуусуна чоң салым кошуп жатат. Устазыбыз Россиянын муфтийлери менен тил табышып иштеп, аларды Кыргызстанга алып барып, өлкөбүздөгү мусулмандардын абалын көрсөтүп, биздин белгилүү аалымдарды Россияга алып келип, бул жактагы мусулмандарды көрсөтүп, мусулман коомунун динге болгон кызыгуусун арттырып келет. Бул иштерге көпчүлүк жердештерибиз күбө. Сүйүнбек Ажы көптөгөн кыйынчылыктарга карабай, эч жерден айлык албай, мамлекеттин жардамысыз ушундай жигердүү иштерди кылганы мактоого татырлык албетте. Ошондой эле Сүйүнбек устазыбыздын кыргызстандык мигранттардын туура жолго түшүүсүнө, ислам динин кармануусуна салымы өтө чоң. Устазыбыз мигранттардын шари, нике, талак, жаназа жана башка маселелерин чечүү менен чектелбей, социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө жан үрөп кызмат кылып жатат. Көптөгөн кыйынчылыктарга карабай, Кыргызстандын белгилүү аалымдарын орус өлкөсүнө чакырып, мигрант жердештерибиздин руханий жан дүйнөсүн азыктандырып, туура жолго түшүүсүнө себеп болду. Устаздын динге кошкон салымын айта берсек сөз жеткис. Ошондуктан урматтуу аты аталган устаздар, биз мигранттар Жусупалиев Сүйүнбек Ажыны Аалымдар кеңешине мүчө кылып, Россиядагы кыргыз элчисинин диний кеңешчиси кылып дайындап берүүңүздөрдү суранабыз. Мигранттардын ый-кайгысын, арыз-муңун Сүйүнбек Ажыдай түшүнгөн эч ким болбосо керек. Сүйүнбек устазыбыздай аалымдарга көңүл бөлүп, динибиздин жана мекенибиздин өнүгүүсүнө салым коштуруп калалы. Сиздерди терең урматтоо менен катардагы мигрант Баяман Топчубаев.